Алардын жүрөктөрүндө оору бар дейт. Алардын жүрөгүндөгү оорусу дейт дагы күчөйүп кетет. Булар жалган айткан сайын, анткени жалган айткан сайын булардын оорусу күчөйөт жана буларга ачуу азаптар бар дейт. Демек, урматтуу бир туугандар, ошол жүрөгүндөгү оорусу бар адамдар жалган айтуу менен, мунафыктык кылуу менен дагы булардын эки жүздүүлүгү көбөйөт деген сөз. Андан кийинкиси аттама шахвани, булар бардыгын үмүт кыла берет. Ушул мага береби, бул мага береби деп үмүт кылып өтө көп. Анан шахвани үмүт, булардын эңсө үмүтү, нәфси үмүтү, булардын айвандык жанагыда шахват, козголуусу мына ушул көп болот, урматтуу бир тууган. Андан кийин бул адамдар бой көтөрөт, текебер болот. Анан эң негизгилеринин бири Аллах Тааланын аяттарына булар шылдыңдап мамиле кылат. Кээ бирөөлөр мен мусулманмын, мен ханафи мазхабындамын, мен андай мындаймын деп жатат бирнекени. Бирок ошол эле учурда мечиттерди, мусулмандарды, динди шылдыңдап маскаралай турган болот. Ошол маскаралагандар туура эмес. Жана динден сырткары бул адамдар мусулмандарды шылдыңдашат. Мусулмандарды шылдыңдап, аларды корду көрсөтүп, ошолорго сүйлөп, ошолордун өзүнө, өң башына, кийим кечегине, сүйлөгөн сөзүнө чейин тийишип, бала чакасынан бери асылып, мына ушундай кылып шылдыңдагандар, мына ошолор урматтуу бир туугандар мунафык адамдардын белгилери. Анткени чыныгы мусулман адам мусулманды шылдыңдабайт. Кээ бирлер шылдыңдап, башка кылып, ушундай бар. Мана ар ким өзү билип турат. Мына ошол эмне, ал ошол анын эки жүздүүлүгү. Саддуннас анил инфак, жана эң негизги нерселердин бири адамдарды нафака кылгандан тосушат. Азыр мынакей көптөгөн адамдар, Алла ыраазы болсун, муслим биз аракетте болуп атат. Андан сырткары мына Надва Санабил уюму болуп атат. Андан сырткары Ассалам фонду мынакей колунан келгенди көрсөтүп атат. Айтор бардык уюмдар, посольстволор жардам берип атат. Мынакей жеке ишкерлер, мына бир туугандарыбыз, досторубуз канчалаган. Урматтуу бир туугандар, Кудайым жакшылык берсин. Анан ошолорду мисалы үчүн биз көбүнчө багыт берип, ачык бергиле, элге үлгү болот десек, кээ бир адамдар же бере албайт, же бергенди көрө албайт. Ошолор бул ошол эки жүздүүлүктүн белгиси экен. Анткени адамдарга жакшылык кылынып атса, ошол жакшылык тосконго себеп болгондор эки жүздүүлүктүн урматтуу бир тууганын белгиси экен. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Ушул мунафикун сүрөсүндөгү аятта алар дейт пайгамбардын жанында жүргөндөргө нафака бербегиле, андай кылбагыла, мындай кылбагыла. Алар пайгамбардын тегерегинен кетип кала турган болсун. Бул асман жердегинин бардыгы Кудайдын казынасы, бирок мунафиктар аны биле бербейт, түшүнө бербейт деген аятта келет. Ошондуктан ошол адамдарды жакшылыктан тоскон адамдар, жакшылык кылып аткан ошол жакшылыктан үзгөн адамдар, мына ошолордо эмне мунафыктык бар деген сөз, урматтуу бир туугандар. Бул эң жаман сыпаттардын катарына эмне, урматтуу бир туугандар, эмне кошулуп кете берет. Булар мусулмандарды алдайт, мусулмандарды жаман көрөт. Анан өздөрү кылбаган нерсеге мактоону жакшы көрөт. Ушундайлар көп болуп кеткен азыр бирөөнүн берген жардам меники деп көрсөт, ошо менен мактангандар бар. Ошондой эле жакшы амалдарды булар айыптуу деп билишет. Анан бир төмөнкү нерселерге ыраазы болушат. Жакшылыкка чакырып, жамааттан кайтарышпайт. Мына ушул адамдар эмне мунафыктын белгилери бар. Булар намаздардан калганга аракет кылат, ушундай. Эми туура түшүндүк. Эки жүздүүлүк деген бул ичинде мусулман эмес, бирок сыртынан адамдарга шайлоого барыш үчүн, же башка бир нерсе үчүн, же бир адамдарга жакшы көрүлүш үчүн, же коомчулуктан чыгып калбоо үчүн өздөрүн мусулман кылып эмне көрсөткөн адамдар экен.